Эски тутууну кантип жакшыртабыз? Баарыбыз деле күндөн күнгө түйшү өткөн суроолордун бири. Жаңы эле таанышкан адамдын атын унутуп калабыз же болбосо баарыбыз тең кийинки күндөрү телефонго номерлерди сактаган үчүн бирөөбүздүн дагы номерлерибизди, телефон номерлерди жатка билбейбиз же болбосо эстеп кала албайбыз. Кантип жакшыртабыз? Келгиле, сиздер менен биринчи эски тутууну текшерип алалык. Бул сүрөттү 10 секунда бою карап туруңуз. Эстеп калдыңызбы? Сүрөттөрдү карагандан кийин сүрөттө гүлдөрдү көрдүңүз. Гүлдөрдүн өңү, кайсы гүлдөр жана челектердин өңүн эстеп кала алдыңызбы? Канча гүл же болбосо челектердин өңдөрүнүн иретин эстеп калдыңызбы? Же оор болуп калдыбы? Балким бирөөлөр үчүн бул жеңил эле нерсе болгондур. Башкалар үчүн оор болушу да мүмкүн. Дагы кичине оорлотобуз. Кийинки сүрөттү карайбыз. Ооба, ошол эле гүлдөр, ошол эле челектер, бирок булардын ирети алмашып калган. Кайра мурдакы биринчи сүрөттөгү калыпка келтиребиз. Оор болуп калдыбы? Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл Окуу Дигиталь. Бүгүн мен сиздерге эски тутууну жакшыртуунун көнүгүүлөрү менен тааныштырып бермекчимин. Мен сиздерге эң тандалмалуу 10 көнүгүүнү даярдап койдум. Биздин видеолор сиздерге жагып жатабы? Анда абонент болуп, лайк басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эгерде суроолор, сунуштар болсо, алдында комментарийге жазып коесуздар. Анда эмесе кеттик. Биринчи көнүгүүбүз Шульте жадыбалы. Шульте жадыбалында кутудагы челекке карап, көздүн кыйыгы менен сандарды ирети менен издей баштайбыз. Бул биздин мээбиздин активдештирүүсүнө абдан жакшы өбөлгү түзөт. Көбүрөөк ушундай таблицалар менен, ушундай сандар менен иштеңиздер. Бул сиздерге абдан жакшы жардам берет. Мурдакы сабактарда Шульте таблицасы жөнүндө сабактарды өткөнмүн. Үстүндө мынакей шилтемени дагы жүктөп коёмун. Ошол жерде колдонуп карап көрсөңүздөр болот. Экинчи биздин көнүгүүбүз күндөгү баскан көндөм жолдорду алмаштырып басыңыз. Башка жактарды көрүңүз, башка сүрөттөрдү көрүңүз. Бүгүн чөлбү, бүгүн көлбү, тообу, башкабы, жакшы жолбу, жаман жолбу тандабай, бирок ал жактан сиз такыр башкача нерселерди көрүп аласыз. Ошон үчүн күндөгү көндөм жолдон чыгып, башкаларды дагы көрүп келебиз. Кийинки биздин үчүнчү көнүгүүбүз бул мынакей, бул кутучанын ичинде буюмдар салынган. Бул буюмдарды бир канча эле секунда карап туруп, кайра кутучаны жаап койдук. Эми эстеп алып, кайра эле ушул буюмдарды элестетиңиз, кайсы орунда, кайсы иретте жайгашкан. Же болбосо бул буюмдарды чыгарып алып, кайра мурдакы иретиндеги коюп чыкканга аракет кыласыз. Эгерде бул мындай буюмдар экиден жок болсо, анда ширеңкенин 5 талын эле аласыз. Алып туруп 5 талын жерге чачасыз. Чачканда ал 5 тал ар кандай абалда жатып жайгашып калат. Түшөрү менен бир канча секунд эле карап туруп, үстүн жабасыз. Анан кайра башка 5 талды алып алып, бул жака ошол абалды түзгөнгө аракет кыласыз. Же болбосо бул жагыңызга чачып, артка бурулуп алып, кайра ошол абалды жасайсыз. Көнүгүүлөр жагып жатабы? Кийинки көнүгүүбүз үнүңдү чыгарып көп окуу. Үнүңдү чыгарып окуганда, үнүңдү чыгарып жатасың дагы, аны өзүбүз угабыз, көзүбүз менен көрөбүз. Бир иштегенде эле мынакей 3 абалда окуп иштеп чыгып атабыз. Кичинекей балдар деле бир нерселерди көп кайталап үнүн чыгарып айта берип жаттап алышчу, кичинекей кезибизде. Үнүбүздү чыгаргандан
уялбайбыз жана эмоция менен катуу үн чыгарып окусак ал көбүрөөк биздин эс тутумубузда калат. Кийинки көнүгүү ушул окулган нерселер болобу, үйрөнгөн нерселер болобу, аларды кайра айтып бериш керек. Бир канча жолу бирөөлөргө айтып берип жатсаңыз, ал да өзүңүздүн эсиңизде көпкө чейин калат. Андан сырткары элестетүү. Элестетүү жөнүндө мынакей үстүндө шилтемени жөнөтүп жатам. Көбүрөөк сөз кылганбыз мурдакы сабактарда. Бир нерселерге окшоштуруп элестетип алабыз. Эгерде бир канча санды эстеп калыш үчүн кандай кылабыз? Мынакей сандар. Нөлдөн 9га чейинки сандарды башка бир нерселерге окшоштуруп эстеп алабыз дагы. Эми ушул сандардан эгерде биз азыр 3, 6, 8, 4, 2, 9 деген сандарды катар менен жаттап калыш үчүн кандай кылабыз? Ушул сандарды эле айтып койсок эле биз эстеп кала албайбыз, кайра аралашып көрүнө берет. Ушул мынакей азыр буларга окшогон ар бир санды сүрөттөр менен коюлуп турат. Ушул сөздөр менен байланыштырып бир окуяны түзүп аласыз. Окуяны түзүп алсаңыз, бул окуя көбүрөөк эсиңизде калат. Анын ирети да өзүңүздүн эсиңизде калат. Бул мындай кайда барды эле, анан эмне кылды эле, анан бул логикалык түрдө бири-бирине байланыштуураак болот окуялар негизи. Ошол окуяны эстеп айтып баштасаңыз, анан ошондогу кайсы сөздөр кайсыга санга байланыштуу экенин чыгара баштасаңыз, анан тиги сиздин эстеп калчу сандарыңыз дагы кайра чыгып калат. Биздин кийинки көнүгүүбүз сол колду дагы көбүрөөк иштетебиз. Сол колду кантип иштетебиз? Көбүбүз эле оң кол менен жазабыз, сол колду да иштете баштайбыз. Көбүрөөк иштетебиз. Ар кандай көнүгүүлөр бар. Жөн эле тегеретип, бир жакты көздөй, эки жакты, же болбосо карама каршыны көздөй тегеретесиз. Азыр менталдык арифметикада көптөгөн мындай көнүгүүлөрдү берип жатышат. Же болбосо бир сүрөттү асимметриялуу, симметриялуу сүрөттөрдү тарта баштайбыз, көпөлөктү эки кол менен тең. Көбүрөөк сол колду иштеткенге аракет кылабыз. Кийинки көнүгүүбүз башкаларды конт коюп угабыз. Же болбосо коллегалар сүйлөшүп жатабы, же тааныштар сүйлөшүп жатабы, көчөдөн өтүп баратасызбы, сүйлөп жатсаңыз, бирөөлөр сүйлөп жатканын тыңшап угуп кетип бара жатып, ошого анализ кылабыз. Ошону эстеп калганга аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө баарын эле жыйнай бериш керек эмес, керектүү маалыматтарды гана чогултабыз. Дагы бир кеңеш деп айтып кетсем болот. Шекерди азыраак жейбиз. Ооба, такыр эле чайды шекерсиз иче албайбыз. Же болбосо дагы бир нерсени, шоколаддарды көп жейбиз. Кийинки күндөрү балдарга да таттууларды көп беребиз. Бул биздин эске тутуубузга абдан зыян залалын көп келтирет. Азайтууга аракет кылабыз. Табигый нерселерден келген, жер жемиштерден табигый нерселерден келген таттууну эске алганда чыныгы таза шекерди азайтып жейбиз. Дагы бир кеңеш, туура уктоо жана жетиштүү уктоо биздин ден соолугубуз үчүн гана эмес, биздин эске тутуубузга дагы абдан керектүү нерселердин бири. Ошон үчүн убагында же болбосо көбүрөөк эшикке чыгып таза аба жутуп, убагында уктоо бул пайдалуу кеңештердин бири. Ушул кеңештерди, көнүгүүлөрдү биз сөзсүз эле убакыт алып отуруп алып аткарыш керек эмес. Муну жолдо кетип баратып эле колдон келчү нерселер. Ошондуктан келгиле буларды конт коюп, эске алып, баары тең колдонууга аракет кылып, эске тутуубузду жакшыртып, бирге көнүгөлүк. Эми сиздерге тапшырма. Канча кеңеш бердим, канча тапшырма болду? Жаттап калдыңыздарбы? Эстеп калган болсоңуздар, алдына комментарийлерге жазып коюңуздар. Кайсыны унутуп кеттим? Канча болду? Сиздерге кайсынысы жакты?
кийинки сабактардан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.